Ошону менен биз планиметрия бөлүмүн аяктадык. Андан кийинки биз карай турган бөлүм бул стереометрия бөлүмү саналат. Стереометрия бөлүмүндө эң биринчи эле биз карай турган тема бул жерде пирамида болуп саналат. Анын ичинде туура төрт бурчтуу пирамида. Туура төрт бурчтуу пирамиданын айта кетчү нерсеси бул анын негизинде. Негиздеринин баары барабар болот. Барабар болот деген сөз квадрат болот дегенди билдирет. Маселенин шартын окуп көрө турган болсок, туура төрт бурчтуу пирамиданын бийиктиги 4кө барабар экен. Ал эми каптал-кыры негизинин тегиздиги менен 30 градустук бурчту түзөт экен. Пирамиданын каптал-кырын тапкан. Эң биринчи кезекте пирамиданын бийиктигин түшүрөлү. Пирамиданын бийиктигин түшүрө турган болсок, ал 4кө. Андан кийин бизде эмне дейт? Каптал-кыры негизинин тегиздиги менен 30 градус бурчту түзөт экен. Эгерде мен мындай жүргүзө турган болсом, анда бул каптал-кыры болуп эсептелинет, а бул негизи. Демек, каптал-кыры негизи менен 30 градус бурчту. Ал бул жер анда бизде 90 градус. Бул бурчубуз 60 градус. Андан кийин бизге эмне белгилүү? Албетте бийиктиги 4 болот. Андан кийин бул жерде 30 градус тик бурчтуу үч бурчтуктагы 30 градустун касиетин эстей турган болсок, 30 градустун каршысында жаткан катет гипотенузанын жанына барабар деген. Бул жерде 30 градустун каршысында бийиктик жатып атат, ал эми 90 градустун каршысында гипотенуза жатып атат. Демек, биздин гипотенуза 8 дегенди билдирет. Биз ушундай жол менен пирамиданын каптал-кырын таптык. Каптал-кырын тапкандан кийин биз жоңуттор баракчасында А деген вариантты белгилешибиз керек.